Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен Коомдук биринчи каналдын эфиринде Ойордо программасы. Учурда Кыргызстан негизги саясий өнөктүк парламенттик шайлоонун алкагында болуп аткан окуяларга өзгөчө көңүл бөлүп турат. Мамлекеттин эртеңки келечегин ким алып кетет, кандай программа менен көтөрүп кетет жана биз кимдин кандай сунушуна ылайык өнүгүү жолун тандашыбыз мүмкүн деген суроого жооп ала турган мезгил. Ondan ашык партия атсалышууда, алардын катарында Бир бол саясий партиясы дагы бар. Бүгүнкү программанын алкагында мына ушул партиянын программасы, анын командасы, ой максаты туурасында кеп кылабыз. Алгач экранга көңүл бөлүңүздөр, чакан сюжетибизди көрүп алсак, андан кийин кеп тулайбыз. Биз абдан оор кырдаалдабыз. Мындай кырдаал башыбыздан 30 жылдан бери өтө эле. 30 жылдын ичинде биз канча президент алмаштырдык, канча жол жогорку кеңешти шайладык, бирок Кыргызстанда чокул эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Кыргызстандыктар алдангандан тажады. Бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов мырза менен биздин ортобузда толук пикир бирдиги бар. 2 жыл, 3 жылдан бери ошондой билимдүү, мындай сырттан бүтүп келген саясаттан такыр алыс болгон, саясаттан тескерисинче жолобогон жаштар менен сүйлөшкөнгө туура келди. Саясатка деле келген жокмун. Мен саясатка да баргым келбейт да. Мен өзүм пикирлеш адамдар менен бул туңгулуктан чыгаралы, бул системаны өзгөртөлү, мамлекетти реформалайлы, жарандарга, биздин элибизге жакшы шарт түзөлү деп, ошону максатты көздөп келдим. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаңы эле сюжеттен көргөндөй Бир бол саясий партиясы бул жолку саясий атаандаштыкка, саясий атсалышууга жаңыланган курам менен чыктык. Биз жаңы Кыргызстандын келечеги үчүн аттандык деген маселени коюп атат. Андыктан алгачкы маселени Алтынбек Турдубаевич сизден сурагым келип турат. Бул жаңылануунун принциби эмнеде болду? Бул жаңылануу процесси кандай жүрдү? Команда кантип топтолду? Рахмат, жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө өлкө чоң реформаларга муктаж. Элибиз ошону күтүп атат. Бүгүн эле эмес, көптөн бери күтүп келет. И дагы кечигип атабыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мен 3 созуктун депутаты болдум. Ар кандай командалар менен иштедим. Бийликтин партиясында болдум. Тең туштар менен десек болот, мындай пикирлештер менен, достор менен десек партия түзүп, ал командада чогуу болдум. Андан кийин өзүнчө партия түзүп дагы парламентке келип, депутат болуп, 3 созуктун депутаты болдум. 10 жылдан ашык саясаттамын. Бүгүнкү күндө элдин муктаждыгы, өлкөнүн муктаждыгы деп дагы кайталайм, реформаларга муктаж. Биз ошол реформаларды дайым чокулап, же болбосо үстүртөн жасап келебиз. Эмне дегенде, ага биздин эркибиз жетпей келет. Билимибиз толук, ой жүгүртүүбүз дүйнөлүк масштабта жетпей келет. И каалообуз дагы жетпей келет. Мен ошолордун арасындагылардын катарын толуктайм. Мен ошого жооп издедим көпкө чейин. Сыртта өнүккөн өлкөлөрдүн кантип өнүккөндөрүн издедим дагы. Бир жыйынтыкка келдим. Таза адамдар, заманбап билимге ээ болгон, эрки бар, өзүнүн тармагында бир чоң ийгиликтерди жараткан инсандарды издөөгө 2 жыл мурда мен аракет кылып баштадым. Мына алдымда турган мына жигиттер, кыздар менен 2 жылдан бери сүйлөшөм. Буларды Кыргызстанда эле эмес, сыртка барып дагы атайын жолугушуп сүйлөшүп да келдим. Буларды көпкө чейин уговорить еттим, келгиле, дайым ушинтип силер бизге таңуулайсыңар, өлкөнү артка кетип 30 жылдан бери жылбайсыңар деп айтасыңар, өзүңөр келгиле анда, жылдырайлы. Такыр булар бир сасык саясаттан алыс бололу. Биз өзүбүздүн тармагыбызда элибизге кызмат кылып атабыз, алган билимибизди биз актап атабыз деген жоопторду берип жүрүштү. Мен болбой эле артынан жүрүп, келгиле, колго алгыла, биздин колубуздан келбей калды. Биз чындап эски саясатчылардын катарын толуктайм, ошолорго мен айтат элем, убакыт келди. Билимдүүлөргө, эрктүүлөргө, акылдууларга жол бошото турган. Калоо элдин талабын, заказын аткара тургандарга убакыт келди. Ошондуктан мен өзүм толук өзгөргөнгө аракет кылдым.
бирок баары бир толук өзгөрө албайт экенмин. Булардын көз караштары такыр башкача. Булар менен мен күндө сүйлөшөм. Бул эгерде биз жолду ачып берип, ушул билимдүү, ушундай кесипкөй жигиттерге biz elimiz koldup yolda açıp verirken men толық ишенем biz өнүккөн өлкөлөрдүн катарына тез эле арада жетебиz. Мына Армения 100 күндө Пашинян 100 миң адамды чыгарып 100 күндүк отчетун берип 100 күн 30 жыл бул аябай көп. Дагы ушул кетиште кетсек эски багыт менен 30 жыл дагы жоготобуз. Анын үчүн биз 30 жылда калып кете берсек биз өлкөнү жогото алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан убакыт келди жол бошото турган жаштарга. Мен ошондой билимдүү жаштарды чогултканга аракет кылдым. Эми ушунда дагы эгер ушул ишибиз ишке албай калса, анда жакшы эмес. Бирок мен толук ишенем. Эл азыр уже бышып, жетилип, даже кеч калып атканыбызды түшүнүп атат, колдоп берет деген. Мындай чакырыктар, мындай ойду биз ушундай жасашыбыз керек, жаштарды кошушубуз керек, жаңы көз карашты алып келебиз деген сыяктуу чакырыктар башка дагы партияларда да айтылды да. Башка мен лидер болом дегендер, мен саясий өңүттө жаңы 100 катары келем дегендердин баардыгы айтты. Бирок сиздер үчүн негизги фактор эмне болду? Ушул командага келип кошулуп, Бир Бол партиясынын курамында биз парламентке аттанышыбыз керек, ошол жерде биз иштешибиз керек деп жанагынча ынандыруунун түпкүлүгүнө ишенгенге. Эмне негизи? Бул жерден айтып кетейин, Алтынбек Турдубаевич айтып кеткендей, чыныгында эле 2 жыл сүйлөшүп келдик Алтынбек Турдубаевич менен. Анан Алтынбек Турдубаевич айтып, ошо силер сыяктуу натыйжалуу, билимдүү, эрктүү жаштар келиш керек. Анткени силерге азырынча силер отуруп эле баягы критика кыласыңар же болбосо кандай бир иш-чаралар жакпайт, же бийлик жактан же жогорку кеңеш жактан өзүңөр ар бирөөңөр өзүңөрдүн чөйрөңөрдө бир кандай бир чоң адиссиңер депчи. Анан бул жерден биз сүйлөшүп келгенде эле Алтынбек Турдубаевичке айтканбыз. Мен мисалы айтканда, мен барган күнү деле мисалы жана биз айтабыз кнопочник депчи. Кнопочник боло албайм. Адилетсиздикти көрсөк ага каршы турабыз. Эгерде элдин кызыкчылыгын кандайдыр бир кордолбосо, мисалы ошол жерден биз кайра эми өз ачык сөзүбүздү айтып кетебиз. Ал жерден бизди башкара албай калабыз деген кептерге чейин бардык. Анан ал жерден Алтынбек Турдубаевич өзү деле айткан. Андай ошондой сыяктуу эрктүү жаштар керек ал жерге. Бийликке каршы тура алчу, бийликке бир кандай бир сөздөрүн айтчу, эчтекеден коркпогон депчи. Анан ушул жерден негизинен бул ага чейин айтып кетпедиби, биз саясатка деп баралы деген оюбуз деле жок болчу. Негизинен бирок азыр бир кандай бир ойлорго келип, ушул негизинен кылып келген ишибиз, тажрыйбабыз, билимибиз, анткени Кыргызстанда деле окудук, чет өлкөдө деле окуп келдик, билимдин баарын топтоп келдик. Анан эми азыр ошол учур келди го деп ишенип, азыр ушу өлкөбүзгө кандай бир колубуз, бутубуз, көзүбүз көрүп жаткан кезде азыр жардам бербесек качан жардам беребиз деген ой менен мен мисалы келгем да. Сиз Бизге көп ушундай суроо суралат. Силер ушу эскилерди кошпой эле өзүңөр барбай белеңер депчи. Мен айтар элем, биз барганбыз. Мына билимдүүлөр тышта билим алып келген биздин билим эле эмес, ошол эле тышта башка бөтөн элде ийгиликке жетип келген, анан Кыргызстанга кайткан балдардан турабыз биз. Мына биз башкап өзүбүз жеке партиялар түзүп, Ош шаарына, Бишкек шаарына, шаардык кеңештерге бардык. Бирок тилекке каршы 1,5 миң, 2 миң добушка жетпеген добуштарды алдык. Бул эмне деген? Бул деген бизди тилекке каршы мына 30 жыл ичинде биздин заманбап билимибиз менен элдин акыбалы, эл ушундай кыйын акыбалга түшүп, ортобузда чоң бир жар пайда болуп калган. Биздин пикирлерибизди жеткириш түздөн түз. Көпчүлүгүндө оор. Ошондуктан биз ушуга ишендик. Сөзсүз түрдө региондордо кадырга ээ, кадырлуу чемпиондорда болгон, жеңиш тажрыйбасы болгон бир партия менен биз биргелешсек гана жыйынтык болот деген чечимге биз мындан 2-3 жыл мурун ушундай ойго келдик. Анан Алтынбек мырза ошо бизди көндүрдү. 2-3 жыл эмгек сарптады. Биз анын ниетинин чын эле аруу экенине ишенип,
Анын үстүнө өлкөбүз азыр мындан да кыйын болгон бир кризис, пандемиянын негизинде дагы чоң бир кризиске кабыл алды. Бул дагы бизге бир түрткү болду. Ушул чечимибиз туура экенине. Азыркы күндө биз айтышыбыз керек, мына алдыңкы 20 орундан эң аз дегенде 15 орунду бизден бир тыйын талап кылбай, бүт орток чыгымдарын өзүнүн мойнуна алып, ушундай тобокелчиликке баратат. Ошондуктан биздин милдетибиз ушундай бир сунушту колдоп койбоо, бул кыянаттык болмок. Мен ишенем, мына бизде тышта жүргөн миңдеген билимдүү, ийгиликтүү биздин уул кыздарыбыз турат, бизди карап коюп. Биз ушулар ийгиликтүү болсо, биз да барат элек. Алар өздөрүнүн баданы ошол жакта болсо, ою биякта, күнүгө эрте менен туруп алып, интернеттен Кыргызстанды карайт. Биз да жашап жүрдүк. Мына мен 14 жашымда кеткенмин. 37 жашымда кайттым бияка. Ошол жерде биз кыргызстандыкпыз деп сыймыктанып, башыбыз көтөрүп, уялбай, сыймыктанып жүргөндү каалайбыз. Буюрса, бирге болсок, бизде ошо билим да бар, билек да бар. Ошо экөөнүн бирөөсү менен экөө чогуу болсо, биз ийгиликке жетебиз деген ойдобуз. Жомарт мырза. Алгач мен биринчи айткым келген нерсе, мен өзү жашоодо кокустуктарга ишенбейм да. Болгон нерсенин баардыгынын бир себеби бар. Бир себеп менен келген нерсе. Анан биз кокустан ошентип биригип калдык дегенге да ишенбейм. Мунун дагы өзүнүн бир айрыкча ушундай элдин тагдырына, өлкөнүн тагдырына, бир нече коомдогу болуп аткан нерселердин тагдырына байланган нерсе, бул деги эле кокустук болбой турган нерселер. Мунун баары маңдайга жазылган нерселер да. Биздин биринчи ошентип бириккенибиздин алгачкы себептери ушул баалуулуктарыбыздын бир болгону, бири-бирибизди жакшы түшүнө билгенибиз да. Бул кишилер менен биз көптөн бери таанышпыз. Биз ушул санаалашпыз, үзөңгүлөшпүз, замандашпыз. Мен ошого да өзгөчө сыймыктанам. Анан айтылгандай, Алтынбек мырзанын чынында эле акыркы 2 жылдан көбүрөөк десем болот. Ушундай иш аракеттерин мен дагы тастыктап бере алам, себеби анын арасында мен дагы бармын. Канчалык деңгээлде бул терең сүйлөшүү, терең талкуу болгонун, ошол эле учурда Зарина айымга айткандай эле нерселерди мен деле айткам. Биз деген өтө принципиалдуубуз, биз деген андайга бара албайбыз. Кээ бир маселелер бар, сот тармагына тиешелүү, укук тармагына, укуктук системага тиешелүү нерселер боюнча мен мисалы кандай дегиле, дебегиле мен ээрчиме боло албайм ал маселе. Себеби ал мен билген чөйрөм. Мен алдан өзүмдүн көз карашым бар. Десем, бул кишинин деле айтканы бар магачы. Эгер ал тармак боюнча мага жардам кереги жок болсо, же адис болгон болсо, анда сенин деле керегиң жок болчу мага депчи. Именно ошол сен ошол тармакта адис болгону үчүн ошон үчүн сага айтып атабыз деп. Анан көп талкуу болгон. Көп жерден Алтынбек мырза өзү дагы компромисстерге барган, абдан көп компромисстерге барды. Биз дагы көп компромисстерге бардык. Мисалы, мындай эми чоң саясий иш-чарага аттанаарда көп суроо болгон. Саясий күч каяктан калыптанат, кантип калыпташ керек? Биз эми баары каалообуз бар, элибизге бир кызмат кылайын деген ниетибиз бар. Бирок саясий күчтү кантип калыптанабыз? Анан баардыгы эле саясатчы, саясий серепчилер менен сүйлөшкөндө эле бул болгон бир саясий платформанын үстүнөн гана алдыга жылганга мүмкүнчүлүк болот. Ошолордун арасынан азыр деле ачып бардык жерде карап көрө турган болсо, эң эле ыңгайлуусу, эң эле өзгөрүүгө аракет жасалганы, жазуусунан баштап түсүнө чейин, ичиндеги адамдарына чейин өзгөрүүгө барган бул ушул саясий бир бол саясий партиясы болду да. Бул жерде мындай дагы маселе бар да, өзгөчө кийинки мезгилдердеги парламенттик башкарууга өтөбүз дегенден бери биздин саясатты идеялык принцип боюнча келечекти көрө билүү же болбосо программалык биригүү эмес, кызыкчылыктардын гана биригүүсү болуп атат. Бул саясий оюнга гана айланып кетти деген сөз азыр дагы күчүндө. Ошол сөздү жокко чыгара турган кайсы баалуулуктарды, кайсы принциптерди, кайсы идеяларды силер орток тутум, орток түшүнүк деп белгилейсиздер ушул команданын ичинде? Сизден баштайлы. Көпчүлүк мезгилде саясатта кызыкчылыктар бириктирет деп айтат да.
көп ушундай колдонулат. Анын бир убакта чындыгы бар. Бирок баалуулук деген бул башка да. Баалуулукту көпчүлүгү түшүнбөйт. Кайсы курс менен кайсы багытка кетип атканын түшүнбөйт. Көпчүлүк кандидаттар, керек болсо партиялар даже. Бүгүн алар эксперттер жазып берген, эксперттер жанагы пиар группалар даярдап берген программаларды сунуштап атат. Өздөрү ошол программа, бүгүн сунуштап аткан программасына кече такыр каршы болушкан. Ал сунуштарды биз айтып аткан мезгилде такыр каршы болушкандагы ошол программа менен бүгүн өздөрү билбей чыгып кетип атат. Бул парламенттик башкаруу, бул чакан өкмөт, бул деген мындай эффективный өкмөт, аябай көпчүлүк бийликти элге бериш керек, мамлекет жалаң гана бул салык менен алек болуш керек деген нерселерди, ушундай баалуулуктарды, курсту парламенттик башкарууга толук өтөлү, президент мындай номинальный, мындай арбитрлүү болуп отуруш керек деген түшүнүктөр биз дайым айтып келгенбиз. Алар такыр каршы болуп, бүгүн ошол программаларды сунуштап атат. Кече президенттикке кандидат болуп, президенттик башкарууну дегендер бүгүн президенттикти жоёбуз деп чыгып атышат, мисалы үчүн да. Ушундай маселелер көп да, көпчүлүгү эртеге ошол программасы өзүнүн бетинде ушундай өзүнө удар болсун. Азыр алар ойлоп турган, лишь бы жетиш керек, өтүш керек. Нет, андай эмес, өтүш керек эмес, өзгөртүш керек. Заманды өзгөртүш керек. Бул кетип аткан курсубуз, биз кетип аткан транспорт, багытыбыз такыр туура эмес экенин бүгүн мойнунга алып, ошон үчүн ошол баалуулуктар гана бириктириш керек. Буну менин оюмча түшүнгөнгө эски муундун эмеси жетпейт. Алар калымтанып калган. Мен деле көп эле жаңылоо бербешим керек эски муун. Бирок мен аракет кылдым. Мен изденгенге аракет кылдым. Биздин кетип аткан курсубуз такыр туура эмес экен. Бизди жалаң кызыкчылыктар өтүш гана бириктирип жүргөн экенин мен бүгүн түшүндүм. Ал такыр туура эмес жол экенин биз моюнга алып, ошол эмеден арылышыбыз керекпиз. Сиз айтып кеттиңиз, жана лидерлердин эле партиясы болуп калды депчи, партиялар. Буга бир негизги себептерден бирөө бул шайлоо мыйзамы. Мурунку бийлик учурунда түзүлүп калган шайлоо мыйзамы тилекке каршы биздин баш мыйзамга тескери келет да. Анткени баш мыйзамда айтып атат, биздин шайлоочу элибиз депутатты, эл өкүлүн тандайт деп атат. Бирок бүгүнкү келген учурда элибиз тандаган жок. Партиянын лидери тандап атат. Жанагы тизмени бекитип, өзгөртүлгүс кылып, анан ошол тизменин алдыңкы орундарын акчага сатуу менен ушундай бир туура эмес бир система, шайлоо системасы түзүлүп калганда, ошондуктан эл жөн эле нотариус сыяктуу барып ошол тизмени бекитип берүү менен алек. Ошондуктан элибиз ошо шайлоо системасына ишенбейт. Жок дегенде булардын акчасын алып калайлы деген ниетте. Ошон үчүн биздин биринчи максатыбыз, биз келээрибиз менен эң жасай турган, биринчи жасай турган бул өзгөрүүбүз, реформабыз бул шайлоо мыйзамы тууралуу. Шайлоо мыйзамында парламенттик системанын өнүгүшү үчүн биз парламенттик системанын пысын да көрө элекпиз, чынын айткандачы. Парламенттик системанын өнүгүшү үчүн биз ошол партияны тандашыбыз керек. Ошол партиянын ичиндеги 120-чы болсо дагы өзүбүз жактырган талапкерге добуш берсек, ошол талапкер биринчи да боло алуу мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Ошондо гана биздин жанагы элдин кадырына дарыгерлерибиз, мугалимдерибиз акчасыз туруп, ошол жалпы элдин колдоосу менен депутат боло алат. Жалаң эле капчыгы болгондор эмес да. Экинчи маанилүү мыйзам бул эмнеге идеянын партиялары түзүлбөйт деген, биз мына айылдык парламентке партиянын тизмеси менен келиш керек деп атабыз. Бирок айылдык кеңештерди жана жалгыз мандаттуу менен болот деп атабыз. Бул да тескери. Эгер партиянын тизмесин десек, баарын партиянын тизмесин дешибиз керек. Ошондо бизде айыл жерлеринде партиянын дагы өкүлчүлүктөрү ачылып, партия жалаң эле шайлоо учурунда чогула калган эмес, жалпы ошол жергиликтүү шайлоолор, айылдык кеңештин шайлоолору болуп, жалпы өлкөнүн өкүлү болуп иштейт. Системалуу иштеш керек. Системалуу иштейт. Дайыма иштеш керек да. Системалуу иштегенде ошондо бир лидердин авторитаризми партиянын ичиндеги жоюлат. Идеянын негизинде элдер бирге баштайт, партиялар да бирге баштайт. Бул система кошуп кетчү эле нерсе, бул система негизинен түштүктө деле түндүктө деле жакшы иштейт да. Мисалы Америкада
шайлоо бүттү деген эле эртеси эле кайра партиялар иштеп баштайт. Анткени биздики болсо 5 жыл күтөт дагы, 5 жылга 1 жыл калганда же болбосо бир 6 ай калганда партиянын баары тең активдүү иштеп, мүчөлөрдү топтоп, анан региондордо жумуштарды баштап, региондор көрүп атабыз, азыр 1-2 ай калганда эле иштеп баштап атпайбы. Мисалы, ошол эле Америкада же Европада шайлоо бүттү деген күнү алар айтат, эртеси жумуш башталды деп. Кайра ошо 5 жыл биз иштешибиз керек, элге деген көрсөтүшүбүз керек, биздин кандай идеяларыбыз бар, принциптер, баалуулуктарыбыз бар. Ошо анткени бул деген ар бир партия бул кишинин партиясы эмес, бир кишинин партиясы эмес, бир кишинин фамилиясынын партиясы эмес да. Бул жерде деген элдер ошо жана Жодар мырза да айтып кеткендей, Алтынбек мырза да айткандай, бир идея, бир баалуулуктун чекесинде чогулган конкреттүү максатты көздөгөн команданын партиясы деп эсептейт. Албетте. Чын эле ошондой экендигин ушул жолку шайлоодо сиз Бир Бол партиясынын катарынан бараткан талапкер катары кайсы учурларды белгилеп өтөсүз? Биз жөн эле баягы ошол парламенттик катарда креслону ээлеш үчүн же болбосо бир вариант болуп калгандыгы үчүн ошол жерге баратабыз эмес. Биз мына ушунун тегерегинде бириктик деп айта турган кайсы сөз бар? Алгач ошол сиз берген суроодогу баалуулукка кайрылсак, бизди бириктирген. Бул жерден мен өзүмдүн жеке баамдагы эмне себептен бул кишилер менен мен бир ошол кемеге отурганын себеби баарыбыздын эле максатыбыз ошол элге болгон мамлекет тарабынан жашоону жеңилдетүү да. Элдин, адамдын, жарандын, Кыргызстандагынын ордун өйдөрөк коюу. Жөнөкөй мисал. Жарандарды мисалы мамлекеттик бир мекемеге барып бир нерсе кагазды алыш үчүн алар башка мамлекеттик мекемеге жөнөтөт дагы, ал жерден ошол жерден берки справкасын, аныктамасын алдырып, ал аныктаманы алыш үчүн дагы бир мамлекеттик банкка жөнөтөт, ал жактан төлөмүн төлөп, ошентип айланып отуруп, жөнөкөй эле бир кыла турган иш үчүн эле, же болбосо алчу кагаз үчүн, ошол эле паспорт болсун да. Ошон үчүн эле мамлекеттик мекемелер бир болуп туруп эле жөн жок орто жолдон адамдын жашоосун татаалдаштырган учурлар абдан көп да. Ошолордун баарын жоюу бул депутаттардын милдети, ошол мыйзам чыгар. Себеби анын баары мыйзамда көрсөтүлгөн жана ошол жерден такталчу маселелер. Дагы бир жөнөкөй мисал, эгерде биздин Министерство юстиция министрлигинин базасына кирип карай турган болсок, 100 миңден ашык мыйзамдар бар. Анын бир 60 миңдейи иштеп жаткан мыйзамдар. Мен мисалы тажрыйбалуу юрист катары биз өзүбүздүн 15 жылдан ашык тажрыйбада ашып кетсе 25-30 мыйзам менен иштеп келгенбиз. Калганын баары биздин жарандарга болгон мондай тоскоолдук байланма мыйзамдар да. Алардын баардыгын инвентаризация кылып, баардыгын тазалап, иштебегендер жок кылып, аны деген ар түрдүү себептер менен ошол эле жарандарга каршы колдонгон учурлар абдан көп кездешет да. Булардын баардыгын тазалап, биздин ушул жарандарга болгон мүмкүнчүлүктү. Же болбосо дагы бир мисал, эгерде сизде бир иш баштайм деген ниетиңиз боло турган болсо, оюңуз бар. Ишти кылам десеңиз, сиз эмне кыласыз? Биринчи барасыз, ошол эле Министерство юстиция барып туруп каттоодон өтүшүңүз керек. Ал жака каттоодон өтөйүн десеңиз, сизди нотариуска жөнөтөт, барып чечим чыгарып келип. Нотариуска барсаңыз, госпошлина төлөтөт. Ошентип сиздин болгон оюңузду эле ишке ашырыш үчүн жок дегенде 1000-2000 долларды сарпташыңыз керек. Эгер лицензия алына турган бир иш чара боло турган болсо, анда бир 5000-10 000 долларды капчыктан алат. Бул жөн эле сиз ойлогон ойду ишке ашырыш үчүн эле. Эгер аны оюңуз ишке ашпай кала турган болсо, сиз андан 3 эсе 4 эсе болуп туруп эле карызга барып отуруп каласыз. Бунун баардыгы жасалма түрдө ушул биздин жарандарга болгон калыптанган, каршы иштеген бир тоскоолдуктар да. Булардын баарын жок кылыш керек. Ушул боюнча пикирлер бирдей келиштиби? Албетте. Ишке ашат деп кайсы кепилдиктерди мисал келтире аласыз? Себеби биз эл деле, шайлоочулар деле жакшы билет. Шайлоонун алдында биз бардыгын айтабыз. Асманды чапчып беребиз, айды алдыңарга тартып беребиз дегенге аябай кооз сүйлөп батын алабыз да. Шайлоодон кийинки тагдыр ар кандай болуп калат? Мен кошумчалап коеюн ошол сурооңузга. Бул үчүн бунун баардыгы ошол парламенттин алдындагы турган иш функциясы ошол. Бул деген баягынтип биз момчага көтөрүп салабыз айлыктарды. Буну деген мынча ал өкмөттүгө тиешелүү. А бул мыйзамдарды териштирип туруп, ашыкча мыйзамдарды жокко чыгарып туруп, эл үчүн иштей турган кыла турган бул так ошол парламенттин. Ошондуктан биз парламентке аттанып атканыбыздын себеби да ошол. Мен кошумчалайм. Парламент бул ким? Депутат деген бул элдин өкүлү биринчиден. Бүт тармактуу өкүлдөр бир кесиптин ээси эмес, ал жерде бүт тармактын өкүлдөрү болот.
депутаттар деген бул жашоодогу элдин эрежесин аныктап берет. Мыйзамдарды кабыл алып берет да. Ошол эреженин так жана кынтыксыз аткарылышын көзөмөлдөйт. Депутат деген бул арык чабып, суу тартып, көчө асфальттап, бул же башка кылып трансформатор коюп, анын депутаттын иши эмес, ал аткаруу бийлигинин иши. Депутаттар бул жөнөкөй адамдын эрежесин аныктап бериш керек, ошол эрежени жеңил кылыш керек. Жомарт мырза айткандай, жана атаңа бар, энеңе бар, биз аз бүгүн очерет каякта, бүт госуслуга, мамлекеттик теле, паспорт столдо очерет, Риодо очерет, ЗАГСта очерет, кайда справка алсаң очерет, башка жерде нанга очеретпи, же бирде тамакка очеретпи, же башка үйүңө алып келип берет. Менчик бүт өзүң колуна алган. Ушул искусственный даярдалган очерет болгон бул мамлекеттик башкаруу системасы такыр туура эмес экенин биз моюнга алып, буну ыргытыш керек, мен дайыма айтам. Мусорго ыргытыш керек бардыгын. Ошого кошулуп, ошону менен иштеп аткандардын баарын сүрүп чыгарып туруп, жаңы система коюш керек биз өнүгүп аткан өлкөлөрдө. Биз Америка, Европаны кое туралы, аяка айтсаң эле американец дейт экен. Мына Азияны эле карайлы. Азияны карайлы. Южный Корея, Япония, Малайзия өнүгүп атышпайбы? Азияны эле мына кошуна кечеги бирге чогуу бирдей эле условияда жашаган мына Армения, Грузия. Булар ушул бир эле өзү жол бирөө эле жеңил, ар бир нерсе жеңил болуш керек. Элдердин түшүнүгүнө, элдер эмнеге акча төлөп атышат? Убакытка. 30 минут, 3 минуттук видеолорду көрсөк, азыр 3 минуттук видеону ичим көрбөйт, азыр 30 секунд. Адамдар тез учуп, жанагы тез барып, тезге убакытка төлөп атат, тез жетиш үчүн. А биз искусственный адамдардын убактысын алып, ошол убактысын тез жетиш үчүн акча төлөтүрүп, ушундай кылган система бул эскирген система. 30 жыл, 50 жыл мурдагы. Азыр бүгүнкү дүйнөнүн өнүгүп атканда мен күндө таң калып бите албайтам. Күндө ачылыштар, күндө жылыштар, мындай ушун темпте азыр аны менен чогуу биз сүзө албай атабыз, биз эскиче түшүнүктө. Мына жаңы билими барлар, жаңы түшүнүктөр бар. Ушулар ошо менен чогуу сүзүп, ошонун алдына кете алышат. Ушуларга жол бошото турган убакыт келди. Даже кеч калып атабыз. Ушул жерден дагы бир кичине нерсе кошкон, сиз жана айтып кетпедиңизби? Азыр ар кайсы саясий партия өзүнүн кандай бир маселелерди коюп, ошолорду кылып беребиз деп баары тең убада берип атат депчи. Анан негизи көп жерден эл айтып атат, азыр жомокчулардын мезгили келди депчи. Анткени биз элгиден ошондой суроо туулат да, сиздер 5 жыл мурдагы эмне кылып жүрдүңөр? Же акыркы 5 жыл эмне кылдыңар? Эгерде азыр келип алып ошо убадаларды азыр келип берип атсаңар, 2 жыл мурда кайда жүрдүңүз, 3 жыл мурда кайда жүрдүңүз? Мисалы пенсияны көтөрөбүз дейт, сүйүнчүнү көтөрөбүз, тигини көтөрөбүз, муну көтөрөбүз деп атат да. Ошол эле саясий партиялар ошо биздин саясий аренада көп жылдан бери иштеп келген, эмгектенип келген партиялар да негизинен. Анан жана Алтынбек мырза айтып кеткен, биз алыс деле Американы деле карабайлы, мисалы ошол эле кошуна Грузия да, 30 жыл мурда биз менен эле бир линияда турган. Ресурстар бизде эле, эли бизде эле эми кичирээк азыраак, ошентсе деле азыркы учурда эгерде Грузиянын каяка кеткенин карайбыз десек, биз менен салыштырсак, бизден 35 жыл астыга кеткен. Реформалар боюнча да. Азыр мисалы биз мен негизи ири бизнес ассоциациянын жетекчисимин. Мен ошо биздин ишкерлерге ар кайсы жерде кандай өлкөлөр, кандай жеңилдетүүлөрдү кылып атат ишкерлерге деген максат менен көп жерден ар кайсы өлкөлөргө апарып, ошо Грузияга апарганда биздин ишкерлер таң калган. Бир справканы алыш үчүн, же болбосо жана регистрациянын бир кандай бир кагазын алыш үчүн кээ бирде сиз соңго деле барбайт экенсиз. Сиз деген онлайн толтуруп коесуз, машина менен келип эле жана терезеден алып эле кетип каласыз. Ушунчалык ооздор ачылган, анан эми таң калышат, эмнеге биз ушундай эле шарттарыбыз бар, эмнеге биз астыга жыла албайбыз, ошо мисалы алып келе албайбыз мезгилде депчи. Эми ошол жерден биз ошон үчүн айтып атпайсызбы, тиякта билим алдык, өзүбүз деле биякта тажрыйбаны топтодук. Мисалы ар бирибиз өзүбүздө иштеген кишилерибиз бар, адистерибиз бар, көп нерселерди кылып атабыз Кыргызстан үчүн. Анан ушул оюбуз, ишеничибиз ушу топтогон тажрыйбабызды, билимибизди эми азыр бир ишке ашыралы деген ой. Эми бул жерде эң негизгиси мына жана айтып кеттик, шайлоо мыйзамы туура эмес деп, бул болсо биз жалпы парламенттин кадырын кетирип салган да. Азыр мурунку 6-сазыпты карай турган болсоңуз, жалпы 4 эле киши англисче билет экен. 120 кишиден. Бул азыркы заманбап дүйнө менен убакыт ушунча учуп атат. Ар кайсы өлкө менен бир кызматташып, ошол жактагы көпүрөлөрдү кура турган мезгилде
Biz ушу төрт эле киши англисче билген бир парламентте. Төртөө да толук билбейт. Ал Үчүн эми муну көргөн биздин муну көргөн диванда отурган киши айтат экен, бул кече эле мен жанында жүрдү эле, бул парламентте жүрүп ал да каттанат да ошентипчи. Бул мындан менин эмнем кем депчи. Ошондуктан биз толугу менен жаңы маданият алып келишибиз керек парламентке, жаңы деңгээл алып келишибиз керек. Биздин азыркы келаткан тайпанын 60% юристтерден турат. Бул эл аралык алдыңкы университеттерди бүтүргөн юристтерден. Бул мыйзам чыгаруу органы парламент. Биз мыйзам чыгарганы барышыбыз керек. Калган 40% болсо экономисттерден, практиктерден турат. Экономика, инвестиция тартуу менен гана биз өнүгөбүз. Инвестиция тартууга болгон мүмкүнчүлүктү түзүшүбүз керек. Анткени жумуш орду, салык ошону менен гана мамлекет өнүгөт. Ошондуктан биздин максатыбыз ал жакка жаңы бир маданият алып келүү. Жаңы маданият, өзүңүз айткан жанагы мыйзамдык базаны туура нукка буруу, үчүнчүсү анан реформа деген сөздү биз унутпашыбыз керек деген пикир бар да. Себеби жөнүгү жолунда баратабыз, өзгөрүшүбүз керек. Бирок бизге кандай өзгөрүү керек деген суроого сиздердин жооп. Реформа деген сөз аябай элдин мындай кыжырына тийип калды. 30 жылдан бери реформа. Бизде реформа кандай болуп атат? Чокуламай реформа да. Бир туруп МВД реформа кылат, бир проекттен бир грант алат, же здравоохранение реформа кылат өзүнчө, же болбосо образование өзүнчө каякта бир гранттарды алып туруп, ал гранттын жарымы ошол жерден кыркылып кетилет обратно. Ошол реформага деп туруп ошол акча желип кетет. Реформа андай болбош керек. Реформа толук жүрүш керек. Чокуламай реформа менен бул иш. Реформаны ар бир жаран өзүнүн жоон териси менен сезиш керек. Ошондо сезгенде гана ошол реформа болот. Если бир жактын бир топтун реформасы болгон болсо, бир, например, бир багыттын, МВДнын же башканын, ал бир топтун реформасы болот, анын обраткасы болот. Тез обратка болот, элдер анан ошолдо наразычылык болот. Бул реформа деген толук болмойын ишке ашпайт. Чокуламай, мына 30 жылдан бери акча жемей. Реформа үчүн акча алган, бул такыр туура эмес. Реформаны жасап бүткөндөн кийин акча өзү келет. Ага Америка акча берет экен, Россия акча берет экен, же башка бир международный организациялар акча берет экен. Реформа деген бул такыр туура эмес, бул авантюризм, бул туура эмес. Реформа бул деген ошо мамлекет өзү ошол башкаруу системасын өзгөртүп, курсту, багытты өзгөрткөндөн кийин инвестиция келет. Инвестициядан мурда биринчи кыргыз жарандар өздөрү келиш керек. Өздөрүн свободно, эркин чувствовать, эркин жумуш кылып, эркин жанагы бүт тосуулар кыркылгандан кийин биздин өзүбүздүн жарандар өнүгүп баштаганда анан инвесторлор анан келет. Өзүбүздүн жарандарды биз коргой албайбыз. Өзүбүздүн жарандар бүт капиталын сыртка алып чыгып, башка өлкөлөргө экономикасына салып аткан мезгилде эч кандай инвестиция жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Биринчи реформалык кадамдар кайсыл нукта, кайсыл тармакта дейли, же кайсы катмарда болушу керек? Бул реформа деген сөздүн мен жеке пикиримде бул реформа дегендин маңызын жакшы толук кандуу түшүнбөй аткан себеби балким бул сөздүн өзүнүн этимологиясында чыгар. Себеби ал чет тилден келген үчүн негизги маңызы дагы бизге толук кандуу түшүнбөй калып атат да. Бул эми өзгөрүү. Биз азыркы өзүбүздө болгон багытты 30 жылдан бери көрдүк. Демек бул багыт бизди туура жерге алып келбей атат. Муну өзгөртүш керек. Бул багытты өзгөртүп, бул ошонун мамлекеттик форманы өзгөртүү, бул ошол реформанын кыргызча тук түшүнүктүүсү да. Ошондо гана биз өзүбүз аңдап аны талдай алабыз. Бул демек өзгөрүш керек экен. Азыркы болуп аткан нерсе туура эмес экен, өзгөрүш керек экен. Анан биздин дагы аттанганыбыздын себеби ошол да. Бул мурункудай эле болуп келе бербейли, ошолорду эле карап отура бербей, баягы эле бизге берген сөздөрүн эле жеп коюп эле үмүттөтүп отура бербей, анда бир нерсе кылып өзгөртөлү деген негизги багыт ошол. Бул жакка сөз берүүдөн бүттүңөр? Азыр толуктап айтыңыз. Азыркы негизги өзгөрүүнүн башаты бул баары бир ошол мыйзамдарды өзгөртүү. Мыйзамдарды толуктоо. Себеби ошол форма, багытты бизге алдыбызга таштап берген бул эрежелер. Ошол баардыгы парламент аркылуу ошол эрежелерди талдап туруп өзгөрүү жолуна буруу да.
бул негизги биринчи башаты деп ойлойм. Бұл реформа деген аймақтарды өнүктүрүү деп биз өнүктүрүү жылы деп жарыялабадыкпы? Ал сөз менен эле калып калды мисалы үчүн. Аймактарды өнүктүрүү кандай болуш керек? Мен айтып келем дайыма, биз айтып келебиз. Акимдерди, губернаторлорду жоюш керек деп. Айыл өкмөттүн үстүнө 2 киши минип алган. 2 адамды көтөрүп жүргүлөчү. Аким менен губернатор. Алар эмне иш кылат? Аким менен губернатор бүгүн эмне иш кылат? Эч кандай иш кылбайт. Бүгүн саясатты жүргүзөт, ал начальник штабтар алар. Чоңдор тосуп узатат, лента кыркат, эч кандай бир кадр маселесин чече албайт, бюджети жок. Алар айыл өкмөткө минип алган. Керек болсо ошол акимдер бир айыл өкмөттөн комиссия келатат деп акча жыйнайт. Жок дегенде эчтеке болсо ошол айыл өкмөттүн территориясына картошка жакшы болсо 5 миңче картошка жөнөтүп бер дейт. Ниванын артына картошка келет. Бул аймактарды өнүктүрүү үчүн айыл өкмөттүн өзүнө полный функцияны бериш керек. Айыл өкмөттөрдү эл шайлаш керек. Депутаттарды эл шайлаш керек. Ошол жерде жыйнаган салыктын кеминде 50%-ин өзүнө калып, бүгүн 12% калып атат. Аларда стимул, кызыкчылык жок да. 50%-ин өздөрүнө калтырыш керек. Бүт өздөрү маселесин өзү, образование, медицина өздөрү чечиш керек. Өлкө коопсуздук менен аларды камсыздаш керек. Болду. Калган өздөрү маселесин өздөрүнүн депутаттары өздөрү чечиш керек. Ошондо аларда кызыкчылык, инвестор татканга аракет кылышат. Алар ошолорду 12% анан жергиликтүү бийлик эчтеке калбаса, элдин бардыгы жана тоо кенди иштетпей, башка нерселерди бир фабрикаларды курдурбай кубалап аткан ошондон да. Алар кызыкчылыгы болсо, алар өздөрүнүн маселесин өздөрү чечип, ошол интереси калган болсо, ошондо жылыш болот. Токтор. Дагы биз өзгөчө мына айтып кетчү нерсе, мамлекет азыр айтылып кетпеди, 3 гана нерсе менен алек болуш керек депчи. Коопсуздук, саламаттык сактоо, билим берүү. Саламаттык сактоо менен билим берүүдө дагы жок дегенде 50%-ын менчикке берилиш керек. Бул жөнүндө айтып кетер элем, мына биздеги мына пандемияда дүйнө жүзү бул кризиске бир сыноого кабыл болду. Бирок Кыргызстан мындан 2 эсе көп сыноого кабыл болду. Эмнеге? Себеби 30 жылдан бери өзгөрбөй келген, советтик доордон келген борбордошкон система бар. Ошо билим берүүдө дагы, саламаттык сактоодо дагы. Биз баш мыйзам мындай дейт. Мен бекер медицина берем дейт. Мен бекер билим берүү берем дейт. Ал жерде айтылбайт, мен эле дарылайм, мен эле окутам деп айтылбайт баш мыйзамда. Ошондуктан бул бир эле жол бар. Азыр айтып кеткен өлкөлөрдөгүдөй болуп, биз медицинада, саламаттык сактоодо түздөн түз ооруканаларга, билим берүүдө түздөн түз мектептерге борбордон акча бөлүүнүдөн баш тартышыбыз керек. Муну адрестүү түрдө жасашыбыз керек. Мун үчүн милдеттүү медициналык камсыздандырууну киргизип, ошол жарандарыбызга, мисалы ошол эле кембагалдарга, картаңдарга жарандарыбыздын 40%-ын мамлекет өзүнүн мойнуна алып, медициналык милдеттүү камсыздандыруу аркылуу жаранга мүмкүнчүлүк бериш керек. Кааласа мамлекеттикине барат, кааласа менчикке барып дарыланганга мүмкүнчүлүк берет. Ошондо гана бизде атаандаштык болот. Менчик оорукана менен мамлекеттик оорукананын ортосундагы атаандаштык бул сапаттап келет. Бул медицинанын экспортун алып келет. Ошол эле немеде биз билим берүүдө айтып кетет элек. Мына билим берүүдө биздин эң чоң кардарыбыз, бул эң негизги кардарыбыз бул ата-эне. Биз ата-энеге айтып атабыз, силердин балаңарды окутуп беребиз деп, мамлекет катары. Ошондуктан азыркы системада ата-эненин ролу жок эч немеде. Ошон үчүн мына башка жана жогоруда айтылып кеткен өлкөлөрдөгүдөй кылып биз ваучердик системаны киргизели деп атабыз. Ата-энеге бөлүнгөн, ар бир окуучуга бөлүнгөн акчаны ваучер түрүндө колуна тапшырабыз. Ата-эне кааласа мамлекеттикке, кааласа менчик мектепке барып баласын жаздырып алыш керек. Ошондо менчик менен мамлекеттик мектептин ортосунда атаандаштык кайра сапаттап келет. Көбүрөөк менчик региондордо дагы менчик мектептердин ачылышына шарт түзүлөт. Мунун жанында айтып атабыз, мына сапатты ким алып келет? Мектептин мүдүрү, мектептин директору алып келет. Мектептин директорун да ошол ата-эненин колуна беришибиз керек шайлоону. Биз сунуштап атабыз, ата-энелердин кеңеши жана 60% ата-энелерден турган, 40% мугалимдерден жана жогорку класстын өкүлдөрүнөн турган бир кеңеш, Финляндиядагыдай болуп, мектептин мүдүрүн ошолор шайлаш керек 5 жылга. Ошол 5 жыл ичинде ошол мектептин ОРТ деген биздин көрсөткүчүбүз бар. Элдин баары ишенет ал көрсөткүчкө. Ошол көрсөткүчтө орточо баа
катары менен 2 жыл төмөндөп кете турган болсо ошол мүдүрдү алып таштоого мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Дагы бир индекс бар, бул криминалитет деген. Анткени сиз балаңызды ошол мектепке тапшырып берип атасыз. Эгер ошол мектептин криминал көрсөткүчү жогорулай турган болсо, ал дагы бир ошол мүдүрдүн жумуштан алынышына мүмкүнчүлүк түзөт. Кошумчалайсызбы? Жок, бул жерин бүт айтып кеттим. Мындай дагы нерсе бар да, шайлоо бүттү. Кандай курамда, канча орунда парламентке келсеңер дагы, силердин жасай турган иштин өңүтү эмнеде болот? Кээ бир учурда биз угуп эле жүрбөйбүз. Биз азчылык болуп калдык, биз оппозицияда болуп калдык, коалицияга кирбей калдык, бюджеттик комитет колубузга тийбей калды, жана башка деген айта турган шылтоо көп. Ушул силер коюп аткан максатыңар, айтып аткан программалык жанагы ойлор, пландар жок дегенде бир жарым жартылай ишке ашуу мүмкүнчүлүгү бар дегендин кепилдигин эмнеден сезсек болот бүгүн шайлоочу? Бүгүнкү аттанып аткан партиялардын баары эч ким бир 65 мандат алат дегенден бул акыркы 2 созуп мындай көрсөттү да, ал оор экенин түшүнүш керекпиз да. Баары коалицияга кирип, эптеп 1-2 портфель алып калганга аракет кылышып атат да. Мен дагы ошондой болуп жүргөнмүн да. Мен азыр такыр ал оюман кеткенмин. Же биздин программа менен өкмөттү биз түптөшүбүз керек. Аз келебизби, көп келебизби? Биз программабыз реформа кыла турган шактарыбыз ишке ашыш керек. Ошону колдосоңор, биз мына программа менен жылабыз. Жок десе, биз ошол эле мезгилде оппозиция болобуз. Бүгүнкү баш мыйзамда оппозициянын аябай рычагдары күчү көп. Же программаны биз өзүбүз ишке ашырабыз, же болбосо биз мажбур кылабыз ошо программаны ишке ашырганга. Ага толук оппозициянын мүмкүнчүлүгү болот. Мыйзам ошого карата мыйзамдарды сунуштаса болот. Өкмөттүн отчету бар, башкасы бар. Эгерде биздин программаны, биздин багытыбызды башкалар колдоп туруп, чогуу жылайлы деген биз менен пикирлеш, баалуулуктар бириктирет деп атпайбыз. Ошол баалуулуктар көз карашыбыз бир точкага келген болсо, ошону аткара турган болуп келише алган болсок, анда чогуу жылсак болот. Жок, андай болуп да жыла албай, биздики да аткарылбаса, анда кечирип койгула деп туруп, биз аларды мажбур кылышыбыз керек. Ошол биздин программаны ишке ашырганга. Биздин багытыбыз ушундай. Негизи мындай багыттарды ишке ашыруунун механизмдерин эгерде каалоо болсо жасаса болот. Сөзсүз, албетте. Каалоо болбосо, каалаган жерде жанагындай шылтоону айтканга толук мүмкүнчүлүк бар. Да. Ана мына биз бүгүн Бир Бол партиясы шайлоонун алдында жаңырган команда деген өзгөчөлүгүн белгиледик жанатан. Башка дагы кайсы артыкчылыкты шайлоочу эсине алышы керек? Себеби жайнаган 200-300 партиянын ичиндеги программасын окусак деле окшоштугун айтышат. Кээде айтышат, бир партияда жүргөн адам бул партияда дагы жүрөт деп айтат, эмне үчүн андай айырмасы болушу мүмкүн деп. Анан иштей келгенде баягы эле жумуш жүрүп атпайбы дегенден араша албай атабыз деген маселени айтат. Силер бараткан партия кайсыл өзгөчөлүгү менен бүгүн шайлоочуга өзүн көрсөтүшү алат, көрсөтүшү керек? Биз уруксат берсеңиздер. Биздин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерден менин өзүмдүн моокумума канганы бул команда менен кеткенин абдан билимдүү жана тажрыйбалуулар да. Биз команданы топтоп жатканда Кыргызстандагы эң алдыңкы делген, билимди алган, тажрыйбасы бар болгон биздин уул кыздарыбыздын баардыгын топтодук. Мен ачык эле айта алам, себеби эң алдыңкыларды биз топтой алдык депчи өзүбүзгөчү. Мен ошол менен да сыймыктанам, жана мен бул команда менен барганга дагы билимдүүлөр менен, тажрыйбасы бар, аркасында бир тарыхы бар. Ошону менен өздөрү көрсөтө алган, себеби бизге ошондой адамдар керек болчу. Бул дагы бир башкача өзгөчөлүк деп эсептейм. Аны башкалар менен эле салыштырып көрсө ачык айкын эле көрүнө турган нерсе да. Бул саясатка башынан барбайбыз деп айтып кетпедикпи? Башынанчы ошол жерде бул саясатка барбайбыз эмес, алгач баргыбыз келбей турган маанайда, анан барууга туура келди деп түшүндүрөм. Ошондо деле, мисалы, бул деле оңой чечим эмес экен да, саясатка барабыз дегенчи, мисалы, аттанабыз дегенде. Анткени ал үчүн мейли билимибиз, тажрыйбабыз, анан ага чейин Жомарт мырза айткандай, команда. Анткени биз деле көрүп атпайбыз, бир киши көп нерсени кыла албайт экен парламенттин ичинденчи. Эгерде сиз бир күч менен кирип, бир ак ниет коюп, таза ойлорду коюп, ушу негизи кыргыз элине иштеп беребиз деген команда менен кирсе, биз
баягы оюбуз бул жерде командада эркек дагы бар да. Бул жерде мээнеттик да бар. Анткени ар бирибиз жаратманбыз. Өзүбүздүн чөйрөбүздө да. Анан эми ушундай чоң нерселерди кылып келип, ушу өзүбүздүн чөйрөбүздө анан ушу кичинекей 6 миллиондук мындай карап келсе, бул бир негизи мындай карап келсе бир чоң эле корпорация да. Ошол 6 миллиондук элибизди жумуш менен камсыз кыла албай, кандай бир шарттарды түзүп бере албай, бизнеске мисалы биринчи кезекте да. Ошонун баарын баягы системаны түшүнгөн үчүн, анткени мисалы эгерде менин бизнесим болсо, өзүбүз көрүп келдик мурдаңкы чакырууда, мен өзүмдүн кызыкчылыктарымды көздөп жүрө берет экенмин. Эгерде бизнес азыр мисалы өзүбүздүн бир кандай бир уюмду жетектеп келдик, анан системаны, анткени биз мыйзам менен да иштеп келдик да, ишкерлер менен иштеп келдик, ошо системаны жакшы түшүнгөн үчүн андан сырткары баягы ошол негизи эле ошо системаны жакшыртуу, элдин жашоосун жакшыртуу деген максат менен эле да бул жүрөбүз. Эми реформа азыр программа деген интернетте карасаңыз 5 мүнөттө түшүрүп алсаңыз болот. Бирдей тарыхта өткөн ошо Грузия, Эстония, Армения баарынын эле бир программасы бар. Бирок ар бирөөнү жеке өзүнүн өлкөгө да ылайыкташтырыш керек да. Ошондуктан биздин айырмабыз эмне? Биз программабызды антип интернеттен же бир башка бирөөнү жалдап тыштан келип жаздырып алган жокпуз. Биз өзүбүз жазып чыктык. Анткени ар бир бул жерде команданын мүчөсү айтылып кеткендей алдыңкы билимди алган, жергиликтүү тажрыйбага да ээ да. Биз өзүбүз бетме-бет кездешип көргөн көйгөйлөрдүн негизинде биз буларды чечүү жолдорун билебиз, так түрдө. Ошондуктан бул толугу менен Кыргызстанга ылайыкташкан бир программа. Шуну айтып кетер элем. Кошумчалайынбы? Келиңиз. Азыр Жомарт мырза жакшы нерсени айтып кетти. Биз программа сунуштап атабыз. Анан мына пиар компанияларыбыз жүрүп атат. Ушулардын баарынын биз эч кандай бир пиар компанияларды нанимать этип, сырттан биз алып келген жокпуз. Бул өзүбүздүн команда жасап атат. Ар бири өз бир тармагында адистер. Ошолор программаны биз өзүбүз талкуулап, өзүбүз күнү түнү ошонун үстүнөн иштеп, ошонун эмесинен өлкөбүзгө, элибизге кандай нерсе туура келет, биздин баалуулук биринчи, анан кийин менталитет, ушулар баарын учитывать этип караш керек да. Ошолорду өзүбүз түздүк. Биз ага чейин мен 3 шайлоодо биз дайыма бир кандайдыр бир пиар компанияны нанимать этип алып, аларды чоң акчаларга этип алып, ошолордун айтканына карап жылчубуз да. Аз башка партиялар ошондой кылып атат, ошол эски түшүнүктө. Ал эртеңки күнү аны алар иштете албайт. Мен түшүндүм. Өзүбүз жасаган, өзүбүз ушул нерсени сунуштап атканды биз өзүбүз процесске катыштык да. Ал сөзсүз ишке ашышына мен ишенем да. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Кыскараак. Жок, кыска эле эми жөнүндө айтып кетейин деп аткамчы, программа бул акапелла сыяктуу болуш керек да. Бизде деген азыр өкмөттө кандай иш болуп атат да. Азырынча мисалы ар бир министерство өзү менен өзү иштей берет. Жанагындай айтып кеткендей, ар бир өзүнүн реформасын чыгара берет. Бирок баягы бут кол, баш ар кандай иштеп калат да. Мисалы ошол эле кайра эле айтып кеткендей Грузияда эгерде 5 министр отурса, ички иштер болсо, андан сырткары мисалы айыл чарба болсо деле, айыл чарба министри ошол эле жана тышкы бир саясат жөнүндө кенен айтып бере алат. Анткени булар деген бул бирөө баштап, экинчиси коштоп, үчүнчүсү бүт баары тең ошол өзүнүн бир кандай бир көрүнүшү менен өлкө кандай өнүгүш керек деген менен ар бирөөсү ушундай жашайт да. Ыргакты баардыгы сезип турат. Албетте. Анан ошол жерден биздикилерди кызыктырган нерсе болчу, бул акапелла сыяктуу экен дейт. Бир министр кенен эле башка тема жөнүндө айтып бере алат экен депчи. Ошондой болуш керек бизде да. Рахмат, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз шайлоо өнөктүгүнүн алкагында жарышка чыккан, парламентке келип эртең өлкөнүн келечегин өзгөрткүбүз келет деп турган саясий партиялардын катышуусундагы программаларыбыздын бирин көрдүңүздөр. Бүгүнкү программабызга Бир бол саясий партиясынын жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер өкүлдөрү жана лидери Алтынбек Сулайманов мырза катышты. Ийгилик каалайбыз. Саламат туруңуздар.